ошо кандай кылсак биз өз алдынча билим алууга үйрөнөбүз. Соцсеттерден, приложениялардан керек маалыматтарды тауып, философ-футуролог мен эми силерге психологдун көз карашынан айтайын. Колду мындай алабыз, бийик алалы барыбыз, колду мындай, мындай, сөймөй. Африкада мынантип жазат. Интернеттен скачать этет. Загружат все больше нас. Стали почему-то. Ошо 100 бет, 10 бет, 1 бет болот, 1 бет абзац, мээде разгрузка болот да. 2 саатта 5 сааттык ишти бүтүрөсүң. Студенттик мезгил бул жалаң эле изнурительный окуш эмес. Бул бактылуу күндөр, бул жакшы көрүү, сүйүүнүү, жана башка досторду, жолдошторду арттыруу, көңүл ачуу, маданий эс алуу, туруу жокпу? Ошого убакыт калыш керек да. Кээ-бир керек жерлерде мен орусча кошуп айтып кетемин. Ал үчүн мен силерден дагы анан жалпы бул YouTube'дан башка соцсеттерден көргөндөрдөн кечирим сураймын. Мына азыр деле агайыңар айтып атат. Бул жерде көпчүлүгү орус классы бүтүп келгендер деп мен аракет кыламын параллельно кээ-бир жерлерине айтып кетишке. Эми урматтуулар, карасаңыздар. Мына бүгүнгү менин темам айта турган дегеним. Кандай кылып студенттерди өз алдынча билим алууга үйрөтүү, чакыруу. Анткени мындай деген сөз бар. Тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт. Бул этнопедагогика, баштадым мен темамды. Экинчи, Болония системасы деген бар. Биз уже 50% ошонун элементтери бизге киритилген бардыгы жакта. Ал жердеги мындай формула бар. Балам, сенин сурооң боюнча жооп берип атам мен. 70/30 деген формула бар. Ал көбүнчө Кыргызстанда 50-50 деген, СРС деген бар. Самостоятельная работа студентов депчи. Силер көпчүлүктү жана кыз айтмакчы практика түрүндө өз алдынча билим алып, алган билимиңерди практикага пайдаланышты үйрөнүшүңөр керек. Иначе билим бул мына Зарина Макен айтмакчы жөн эле эшекке китепти артып койгондой эле болот, эгер ал пайдаланылбаса да. Ошол үчүн мына эмне кылыш керек дегенде, проблема эмнеде турат дегенде, баягы суроого дагы эмне үчүн азыркы студенттер окубайт, окууга кызыкпайт дегеним номер биринчи себеби өз алдынча билим алып, ойлоп, прикладной пайдаланыштын методикасыга жеткиликтүү үйрөтүлбөйт экен. Мынау китептин, мынау менин бүгүнгү лекциям, ошо кандай кылсак биз өз алдынча билим алууга үйрөнөбүз дегенге тийишип кетемин. Бул жеринде, мына мисал үчүн, өз алдынча билим алуу канчалык маанилүү дегенде, внимание, мына илимий маалымат беремин. Эрват Тофлер дегендин келечектин таасирлери деген мировой, Тофлердин эмеси бар, вызов-ответ деген теориясы бар. Мына агайларыңар, мугалимдериңер билиши мүмкүн, чакырык жана жооп деп аталат кыргызча. Ошонун дагы бир китебинде келечектин таасирлер деген илимий фундаменталдык эмгегинде мен бул жерде шилтеме бергенмин. Мындай деген сөз бар экен. Маалыматтык коомдо дейт, окуучу студенттер 3 өзөктүү билгичтиктерди жана көндүмдөрдү талап кылат дейт, алардан дейт. Ошонун номер биринчиси бул окуй алуу билгичтики. Умение учиться самостоятельно. Мына ол баягы Болония системасында 50/50 дегенге созвучно болуп атат. Демек, урматтуу студенттер, өз алдынча окуй алуу деген бул жерде просто так китепти ачып алып, тамгала окуп бериш эмес. Бул более широком смысле. Кандай дегенде? Внимание! Работа с первоисточниками. Информациялык булакты таба билиш. Соцсеттерден, приложениялардан керек маалыматтарды тауып, анын ичиден дагы керектигини тандай алып, пайдалана билүү, усвоить эте билиш, окуганын түшүнүү, аны турмушта пайдалана билүү дегендерди. Эң маанилүүсү мына ушул өз алдынча исследовательский, иликтөө иштерин жүргүзө билүүнүн көндүм жана ыкмаларын билиш экен. Бул Тофлердин көз карашы боюнча. Демек, келечекте мынадаган бир илим бар, футурология деген. Уккан болсоңор агар. Наука о будущем, келечек жөнүндөгү илим.
Мына ошо футурологияда боюнча айтып атат. Келечектеги эң номер биринчи умение, навык — это самостоятельно учиться на всю жизнь. Дагы мынанын бир аталышы непрерывное образование деп атап койгон, үзгүлтүксүз билим алуу. Жанагы кызым айткандай, Сезим айткандай, силер азыр бул жерден бир адистикти бүтөсүңөр. Мына бир адистик менен бүтөсүңөр. Бирок илгери бир адистик диплом менен 30 жыл, 40 жыл иштеп пенсияга чыгат эле. Информационный технология заманы, глобализация заманында окумуштуулар айтып коюптур. Внимание, бир адам өмүрүндө кемиреде 4, болсом 8 жолуга чейин меняет профессию. Кесипти алмаштырышка или, по крайней мере, совместительство, сочетать этишке туура келет. Мындан умозаключение эмне келип чыгат дегенде, демек силерде эң номер биринчи талап бул непрерывно самостоятельное образованияга, ученияга даяр болушуңар керек экен. Ошону Тофлердин көз карашын азыр мен силерге баяндап айтып берип атамын. Андан кийин дагы бир психолог, энди бул философ, футуролог, мен эми силерге психологдун көз карашынан айтайын. Внимание, дагы бир психолог Гержой айтып атат. Жаңы билим берүү адамга өз алдынча кантип билим алуу керектигини үйрөтүүсү зарыл дейт. Охо. Эме Тимур жетишпей атат бул жерге. О, Тимур жетишпей, сен онун ролун аткарып тур да. Сен болдуң го менин өткөн лекциямда. Вот. Өз алдынча билим алуу керектигини үйрөтүүсү зарыл дейт. Андан ары айтып атат Гержой, психолог. Келечекте окуганды билбеген адам эмес, өз алдынча окуганды үйрөнбөгөн адам сабатсыз адам болуп калат дейт. Кол чабат эдеп, охо деп. Өз алдынча окуганды үйрөнбөгөн адам сабатсыз болуп калат деп. Кандай гениальный ой деп мен өзүмө, мен мынауну тапканда сүйүнүп кеткен едем да, охо деп. Ошого Тимура не хватает деп атам. Тимур деген ол Салимбеков университетиде, ол мировой уровеньде билим алган бала. Вот мен таң калып атам да, Зарина, Акмарал, булар дүйнөлүк деңгээлге чыккан, шу үчүн бир аз айтсаң эле о деп кызыгып, мынантип шагирт болуп атырат. А бизде жөн эле бир провинциальный окуу жайды бүткөн адамдар, айем, ну и что тут нового деп коет да. Анча көңүл бөлбөй коет да. Ну, эчтеке эмес. Андан эми мында биз жаңы билим берүү, бул түрдүү информация булактарынан, интернет китептерден өз алдынча билим алууга үйрөнүү, өздөштүрүү жөнүндө сөз болуп жатат. Жана өз алдынча билим алуунун зарылдыгы жөнүндө сөз болуп жатат деп түшүнүүбүз керек деп. Красной нитью главная идея в чем? Давайте, студенттер, силер бая тиши чыккан балага чайнап берген аш болбойт деп, не ждите кашу небесной дегенде күтүп отурбастан, давайте азыр силердин номер биринчи умение, навыгыңар бул самостоятельный самообразованияга даяр болушуңар экен. Самая его первая книга, которую я прочитала, «Билибин Балу», «Ценное знание». По большому счету, знания для нас, к сожалению, в истории, они стали какой-то бесплатной вещью, что мы бесплатно учимся, там, бесплатно получаем образование, родители за нас оплачивают. Самое главное отличие в Европе и нашей системы, то, что образование там никогда не было бесплатно. Там учились реально или очень талантливые дети исторические, или богатые дети. Вот так вот получилось исторически. И поэтому, благодаря знаниям, вы можете действительно побывать везде, познакомиться с замечательными людьми, достичь тех высот, которые не даст вам ни одна, как это у нас называется, донка. Там вот бывает, что там кто-то помог или кто-то что-то сделал. А по большому счету знания имеют универсальное свойство. Например, те же самые знания английского языка, они что в Америке будут английским языком, что в Африке английским языком, что здесь, в Кыргызстане, английским языком. Вот. И одна из таких вот вещей, как самим получать, самая основная, я считаю, для вас, то, что сейчас стоит вам усвоить, это суперсила. Вот сейчас абсолютно все педагоги мирового уровня, особенно после пандемии, говорят про то, что как сложно самому учиться через телефон, да? Сложно же было вам во время пандемии там слушать учителя, да? И вот эта вот суперспособность, которая, если сейчас вы ее усвоите, она будет в последующие, ближайшие 5-3 года суперсилой для вас. И вот это вот
Культура интеллектуального труда про самостоятельно обучаться и обучаться всю жизнь, она очень тщательно дана в одной главе. Я, например, своим детям когда-то купила книгу за 1800 сомов, она в 2 главах про то, как быстро научиться читать. А эта тема дана всего лишь в одной вот там 5-6 страницах в этой книжке «Культура интеллектуального труда». Кандай жакшы, Париждик шагиртиң болсо. Отур, жаз, бар, иште деп айтып отура бересиң да. Шу кызга, Заринага бир кол чаап коелу. Мени менен бирге Жалал-Абадка барды, Алабукага барды, Кулжага барды, Аксыга барды. Ошко кайсы айылда, кайсы жерде жүрсөм, сумкамды көтөрүп алып, дагы айтат: "Мен Капырагайдын шагиртимин, это главный гордость для меня" деп жүрөт да. Вот рахмат. А шаарга келгеним сайын машинасы менен каяка лекцияга, сабакка чакырса, барып жүрөт. Мен ушунча ыраазымын. Зарина дагы бир жолкусуга Заринанын өзүнү чакырсаңар, дагы сонун бир силерге бир жолугушуу болот да. Бизде мектебибизде дагы бир жаңы сабак бар. Ал сабактын аты инсан таануу. Ошол инсан таанууда биз утуру бир ар бир чөйрөнүн number 1 дегени бар. Номер 1 даражага чыккан адамдарды чакырып, профессор, академик, генерал, полковник, бизнесмен, эң сон ошолорду чакырып туруп, балдарыбызга гостевой лектор деген түшүнүк бар, сиздерде дагы болсо керек. Ошолорду чакырып, айыл жериге болсо дагы барды келдисини төлөп берип, ошол сабакты өткөзөбүз. Мына ушундайды бат-бат кайталап туруш керек. Анткени өзүбүздүн эле мугалимдер сабак өтүп атса, бул бир аз аздык кылат. Мына ушуга дагы маани берели, урматтуулар. Эми андан кийинки өзүбүздүн сөзүбүздү улансак эгер, мына бул жерде урматтуулар, азыр мен сиздерге Герджойдун оюн айттым, Тофлерди айттым. Эми дагы бир сиздерге айта турган негизги нерсе, эң номер 1 жөндөм азыр сиздерде информационный поток дейт. Сел. Шунчалык маалымат көп, ошо маалыматтын арасынан керекти тандай билүү. Умение выделять главного, нужного. Мына ушул өтө чоң жөндөм. Опять-таки жана мен айткандарым көбүнчө элементар көрүнүшү мүмкүн, анын маанилүү экендигини билиш үчүн Парижге барып келиш керек. Или Америкага барып келиш керек. Ошондо түшүнөт да. Атак баягыдай өзүбүзгө өзүбүз кыйынсынып, кыргызда фразологизм бар, саябызга мас болуп, первый парень города или деревни болуп жүрө берсек эгер, биз өспөй калабыз. Дайым өсүшкө маани бериш керек. Мына бул кайсы эң номер 1 дагы силерге керек нерсе, бул маалыматты окуп, негизини бөлүп, тез өздөштүрүү жөндөмү. Айныкса китеп менен, электронный варианты менен, текст менен иштей билүү жөндөмү деп аталат. Анын үчүн силерден эмне талап кылат дегенде, 1 минутага 250ден аз эмес сөз окуш керек дегенде. Эми жана мен китап бул жерде илгерки лекцияма катышкан балдар бар. Азыр мындай кылалы, моментальный эксперимент кылалы. Минутасыга кана бул жерде Международный университеттин студенттери минутасыга канча окуйт экен. Бул 5 минутада бүтөт да, жеке рухсатпы ушундай эксперимент кылсак. Добровольцы эки студент чыксын. Бирөө. Сезимби? Сезимди. Сезим чыксаңыз? Давайте, кегиле. Чыкты, маалыматтар кана мага көрсөтчү. Сезим 209. Дару нормативди ач. Сезим туруп коюң. Куттуктайбыз. 209. Кол чаап коела. Таптыңбы? Жакшы. Эми карагыла. Султан 164. Туруп коюң. Мында да кол чаап. Рахмат. Негизи агай жаман эмес экен. Эми бирок мынау китеп өтө чатак китеп да. Бардыгы нерсенин измерениясы бар. Критерии оценки. Бул американский измерительный алгамын, данныйдан. Внимание, норматив.
Бул азыркы сезимдин окуган 209 сөзү 8 класстын уровень экен. Ой-ой, биз азыр ха деп күлүп атабыз, а кое-кого еще меньше может быть, кое-у-кого. Это серьезный вопрос. Ал эми султандыкы 164 болсо эгер, бул, внимание, 4 менен 5 класстын ортосундагы уровень экен. Урматтуу директор, урматтуу окутуучулар, албетте бул силердин эле проблемаңар эмес. До того, в школе надо было над этим думать, но лучше поздно, чем никогда дегендей мынауга киришиш керек. Эми караңыз, 4-5 класстын уровенинде китеп окуган, бирок силерге сөз жок, силер анан капа болуп калбагыла, капырага бизди. Это лучший показатель. Мен башка жактарда алганымда 90, 110, 120 окуп атат. Колду мындай алабыз, бийик алалы барыбыз, колду мындай, мындай, сөөмөй алабыз, энди мындай кылабыз. Акырын алып келебиз. Беттимдин бети 5 класстын уровенинде окуп, 8 класс. Какой студент мук китап это? Бир өзүбүзгө кол чабып коелу, уялганыбыз үчүн. Жактыбы беттимдин бети, бул аябай көп адамга тиешелүү. Надо уялышты дагы билиш керек. Бул тоже культура. Стыдиться, умение, вот мына. Эми ким бирөө элементарный мунун эмне кереги бар дегенге мен айтып атамын. Бая айттым, Гарвард, Кембриджде ушул маселени жолго койсоңор, каган успеваймыз өзүдөн өзү чечилет. Себеби, внимание, математикада дагы, физика, химия, тарых, инженерия, любой предмет кайсы гана кесип болбосун, бизнес, школа, бардыгы да текстти окуш керек, түшүнүш керек, аналитика жүргүзүш керек да. То есть бул окуганды түшүнүү универсальный метод познания. Бул бардыгыга кетет экен да, мына ушуга маани берели. Урматтуулар, ушул жерден эми азыр андан кийинкисин улантабыз. Эмнеге үргөнүшүбүз керек? Биринчи демек окуганды түшүнүүгө үргөнүшүбүз керек экен. Экинчи үргөнө турган нерсебиз, внимание. Биз өз алдынча билим алып, анан өз алдынча иштөөнү үргөнүшүбүз керек экен. Аларга кайсылар кирет? Мына азыр мен мынау китептин негизинде силерге айта баштаймын. Кайсылар дегенде, внимание. Элементардан баштайбыз дайым. Конспект жазышты билиш керек. План, тезисти түзүш билиш керек. Мына азыр эксперимент кылып көрүшүбүз мүмкүн. Тезис менен конспекттин айырмасы эмнеде? Кол көтөрүшү мүмкүн. Ну ладно, вактыңарды албайын. Будем считать, что вы все это знаете. Шындай десек жеңил болот да, а это аябай чоң разница. Тезис менен конспект. Мен практикада ынандым, агай, тезис түзө албаган адамдар бар. Нормальный бир текстти конспект кыла албагандар бар. Андан ары түшөбүз. Мына силер мынауларды заметкага алып койгула. Реферат жазыштын. Реферат өзү эмне? Определение. Реферат өзү неме? Барбы айта турган? Бардыгы билет деп ойлойбуз, эч ким кол көтөрбөсө, так будет легче, да? Особенно директору. Бардыгы билет деп ойлойбуз. Эми силер ага өзү айтсын деп сыйлап атасыңар, буну билесиңер силер деп ойлойм. Внимание. Реферат бул эң начальный, эң башталгыч мини-научная работа. Рефератты туура жазган адам кийин анан башка иштерди жакшы жазайт. Андан кийинкисин карагыла. Доклад жаза билиш. Кийинкиси аннотация жаза билиш. Аннотация жүргүзүү өзү чоң маселе. Кийинкиси рецензия. Дипломдук иш, курстук иш. Африкада мынантип жазат. Интернеттен скачать этет. Сыртыны сонун оформить этет, фамилияны коет, анан мугалимдер дагы не Кудай өзү кечирсин деп туруп, как будто билбегендей бул кол коюп жүгөрө берет. Туурабы? Туура болсо эмне кылат эдек? Буга дагы баягыдай. Анткени, внимание, балдар, бул неспроста булар бардыгы предлагать этилет. Бул силердин мээңердин мышлениеңарды системага сала турган эң номер биринчи иштер шулар. Ушуну жазуу процессиде силер
өтө көп уменен навыкка үйрөнөсүңөр. Өкүнүчтүүсү буга азыр маани бербей койгон анчалыкчы. Айныкса муну эми бир айтсак плагиаттыкта. Эми экинчи тренингди жасайбыз. Колуңуздарды ушундай агыла. Да отказ алып баргыла, бирок алдыңдагын тумшуга бир койбо. Жасагыла ушуну. Жасай бергиле. Бир аз мындай разминка болот да, эс аласыңар, колуңар, денеңер эс алат. Шунча акырга чейин алып баргыла. Азыркы информациялык коомдо информация шунчалык көп, кучак жетпейт да. Муну орусча айтат фразологизм, объят необъятное дейт. Шунчалык маалымат көп, такие толстые книги, так много информации, много задачи. Баягы Алла Пугачеванын ырын эске түшүрөлү. Загружат все больше нас, стали почему-то ныне в школе первый класс. Улансын айткылачы. Хуже института деген ыр чыккан. Эстедиңерби? Эжекей, по-моему, эстеди. Ал эми азыр ол школа эмес, университеттерде дагы окуган адамга маалымат өтө көп. И то надо, притом каждый преподаватель считает свой предмет самым важным, номер первым, да? Вот так. Силерге тура болсо бир. Өтө көп. Эми эмне кылыш керек дегенде азыр меселерге өтө сонун секретти айтам. Как от этого избавиться? Внимание, да, от души, вот молодец, жакшы күлөт экенсиз эжеке. Шундай отуруш керек да өзү лекцияда. Вот биз Колумбийский университетте окуганыбызда, бизде бул Кыргызстанда так преподаватель, лектор болсо серьезный так көз айнегин алып, түшүрүп, шундай татаал тил менен околонаучный фразология менен сабактарды өтөт. Канчалык эч ким түшүнбөсө, шончо ол өзүнү важный сезет. Хотя бы самым деле өзү дагы зорго түшүнөт. Понимаете, да? Африкада шондой эмелер бар, преподавательдер бар. Эми внимание, шунчалык маалымат көп дедик, секрет айтам дедим. Бирок бул секрет платный. Да, билесиз, лекция бар нерсе платный. Студенттердин платежеспособностун эске алып, өзү айтайынбы секретти? 1000 сомдукты, Анда кеттик. Колду кайтадан алабыз. Ушунчалык көп маалыматты манау АЭМ методикасыга салсак, жана мен көрсөткөн АЭМ методикасыга салып, акырын алып келгиле колуңарды. Акырын негизини бөлүп, пахалдан данды ажыратып, выделять этип, главное, хоп деп азганасын аласыңар, калганы барын ташайсыңар. Как на ладони. Жакшы бекен? Мына. Себеби мынау китептерде, учебниктерде ушунчалык ашыкча нерсе көп, информация. Кечирсин, авторлор болсо, агай кечиресиз. Анын баары керек эмес. Жок, китеп керек, автор керек, эрте дагы мага выговор берип жүрбөсүн артымдан. Анын баары керек, бирок анын ичидеги ашыкча нерседен бөлүп алыш керек. Мен бүгүн 1000 сомдук дегеним ошо бөлүп алыштын сырын айтам силерге. Боло экен? Дисиңер жакшы. Эми карагыла, андан ары кетебиз. Эми жанагыны көрсөттүмбү мен? Мындай кылып туруп, выделять главное, то, что надо. Кыргызча муну айтып коет, ток этерини айт дейт. Ток этерини. Мына ушу ток этерди алыш великое искусство. Мен өтө көп жаш мугалимдер менен Кыргызстан боюнча иштеймин. К сожалению, эки университетти бүткөндөр дагы, окудагын выделяй главного десең кыйналып калат. Суть ала албайт, логиканы ала албай калат да. Эми мунун мен расшифровкасын айтам. Внимание. Бул кандай болот дегенде, ошо методика иштегенде мындай болот экен. 500 бетти 100 бет, 100 бетти 10 бет, 10 бетти 1 бет, 1 бетти 1 абзац, 1 абзацты 1 сүйлөм кылып коюш методикасы мына ал жерде бар экен. Жактыбы силерге? Вот то, что надо студентам, правильно? Еще больше сейчас скажу, очень вам нравится.
Андан да кызыктуусу бар. Эми мына айым методикасыга өздөштүрсөк эгер эмне болот дегенде, ошо 100 бет, 10 бет болот, 10 бет, 1 бет болот, 1 бет абзац мээде разгрузка болот да. Мына силер кыйналбайсыңар. Биз учебный процессти легкий, суда остем кылып уюштурушубуз керек да, анын үчүн рационализация кылыш керек окуу процессини. Ачыкча, а муну үйрөнүш керек экен. Эми муну убакыты менен цифровой айттым, кинетикалык тренинг менен айттым, эми мисал менен айтамын, саат менен карагыла. Эгер деселер ошол акыл маданиятыга үйрөнүп алсаңар, внимание, 5 саат күнүгө сабак даярдабайсыңар, зачет экзаменге өзү сабак даярдайсыңарбы? Даярдаган адам да энди. Внимание, 5 саат сабак даярдабайсыңар дагы 2 саатта 5 сааттык ишти бүтүрөсүңөр. 2 саат хватит. Эми калган 3 саат калды, аны неме кылабыз дегенде, студенттин 2 чоң великий мечтасы бар. Бири жакшы, качественный тамактануу, курсагы тойсо, экинчиси сонун уктаса. Туурабы жокпу? Туура ошо. Ошол үчүн мен калган 3 сааттын 1,5 саатыны силерге экономия кылып берем, уктагыла. Жактыбы? Болот баары. Не переживайте, все будет. Уктагыла. Уйку жакшы болсо адамдын мээси жакшы иштейт. Бессонные ночи не надо. Көрдүңөр, 5 саат кыйналып, изнурительно даярданбайсыңар, 2 саат, 3 сааты запас калды, 1,5 саатыны бөлүп бердим, дагы 1,5 саат. Аны неме кылабыз? Внимание. Кыздар, бул эң кереги силерге шере. 1,5 саатыны свиданияга иштеткиле. Давай, чал. Да. Студенттик мезгил бул жалаң эле изнурительный окуш эмес. Бул бактылуу күндөр, бул жакшы көрүү, сүйүү, сүйүнүү, жана башка досторду, жолдошторду арттыруу, көңүл ачуу, маданий эс алуу, туурабы жокпу? Ошого убакыт калыш керек да. Вот мен силерге резерв вакты таап бердим. 1,5 саат, пожалуйста, кеңири, но только свидание, адептүү свидание, имандуу свидание болсун, этика менен өтө бир тактичный болсун, а не то, что вот иногда вот түшүнөсүңөр да, андай болсо туура болбой калат, ата-энеңер переживать этет да, пожалуйста, ушул. Мына көрдүңөрбү, эгерде акыл маданиятын биз пайдалансак, канча бизге ашыкча резерв калат экен. Эми внимание, силер айтышыңар мүмкүн бул элементарщина деп. Шул эле элементарный нерсени окуткан мынау айым китеби карагыла. Орус тилиге которулуп чыкты мына. Культура интеллектуальный турда. Андан кийин Ильхам Турхан деген түрк жазуучу акыны түрк тилиге которулуп Турциядан чыкты. Охо дейди. Андан кийин Ататүрк Алатоо университети которуп англис тилиде чыкты. Андан дагы ашып чыгып интернет аркылуу таанышыптыр. Англис тилиге которулуп Лондондон электронный вариантта чыкты. Эми урматтуулар, мындай ойлогула да, вот гапырагай мактанып жатат деп. Одно дело хвалиться, хвастун, другое дело гордиться. Биз көбүнчө мына мактаныш менен сыймыктаныштын айырмасыны билбейбиз. Умет надо гордиться, но мактаныш эч качан, мактаныштан Кудай сактасын. Албетте, урматтуулар, бир айылда, Баткенде, чек арада отурган агайдын, мугалимдердин тажрыйбасы англис тилиге которулуп Лондондо чыгып жатса, мына ал жерде ошол сунушту берген лондондук профессордун сөзү дагы турат. Силерге доказательный болсун үчүн. А то может да думат, агай айтып кое берет да. Джек Холбрук мынаке. Джек Холбрук. Орус тилиге которулганда мына бул жакта дагы турат. Анна Михайловна Прихожан, анын сунушу турат. Перевести на русский язык деп. Мына эң силерге прикладной жагы көрдүңөрбү? Эгер культура интеллектуальный труда өздөштүрсөк, бардык ишти силер кыска убакта бүтүрөсүңөр дагы, конце до концов, смысл жизни человека не только учиться, жить на удовольствие, жашаш керек да. Мына силер
образ жизни, жашооңарды, турмушуңарды, мамилеңерди айым негизиге курсаңар көп нерсе жеңил кетет да. Кеде шу азыр мындай адамдарды аралап карасаң, мен мына чет өлкөлөрдө болуп келдим. Ал жакта адамдардын бардыгы маңайы ачык, күлүп жүрөт. Знаменитая американская улыбка, бардыгы вежливый. Нуржигит Кадырбековдун Япон кереметинин сыры дегендей бардыгы шунтуп. Бул аэропорттон түссөң уже Кыргызстан сезилет. Мынаны төптүктейт бар. Как будто бири-бириде $1000 карызы бардай, качан бересиң дегенде. Бул бардыгы от того, что культура интеллектуального труда, культура интеллектуальной внутренняя культура, вежливость, эмоциональная культура жетишпестигинен балдар. Мен силерге айтат элем, студенттик мезгилиңерди жалаң гана билимдер менен толтурбастан жан дүйнөнү толтургула. Айланып кетейиндер, жан дүйнөнү толтуруп, мындай жакшы эмоционалдык, жакшы интеллектуалдык, жакшы маданий, ыймандуу инсандар болсоңор, эртеге мындай болот силер деп бакталат. Жактыбы 1000 сомго арзый бекен. Бул биринчи бор. Мына эжеке, өзүңүз айтыңыз, жок десең сразу түшүрөмүн. 1000 сомго болобу, же түшүрөйүм, көтөр. Даже выш, даже дагы көтөрүң дейт. Көрдүңбү эме Роза? 1000 сомдон жакшы эле, эжеке айтат, дагы бир аз кымбат көтөрсөңүз болот дейт. Рахмат эже. Тил үйрөнүшкө жумшагыла. Тил үйрөнүшкө. Внутренний культураны, анан өзүңөрдүн способностуңарды өсүштүрүшкө жумшагыла. Ошондо анан силер ар тараптуу өнүккөн инсан болосуңар. Мына биз мынтип айттык. Кимдин үйүдө 300дөн аз китеби болсо, ал рухий жакыр үй бүлөдү. Охо, кайсы студенттин комнатасында 150-170ден аз китеп болсо, ал жакыр үй студент деп. Бүгін бару эсептегилечи, нечта китеп барбы өзү деген маселе туурабы. И болгондо да мен силерге мына китептерди айтып атамын. Карагыла. Энциклопедия, словарь, справочник, я познаю мир, все обо всем. Зор китептердин атын айтып атам, кол чаппайт эчким. До того китептерден алыстап кеткенбиз. Шундай зор китептердин атын айтып жатам, таң калбайт. Ну иштеке эмес дегендей да. Опомнись адама дегенде, ойгонгула студенттер китеп окуш керек экен, анын мен механизмин айтып бердим. Ошондо мээ жакшы иштейт экен. Урматтуулар, сөзүмдүн акырында силерди мен мына ушу китептин ичинде баягы кандай кылып минутасыга 500 окуш керек, кандай кылып минутасыга 120 англис чет тилдерди үйрөнүүнүн сырлары, убакытты рационалдуу пайдалануу, личностный рост бардыгы айым кыргызчасы менен орусчасы менен мына жерде турат. Эгер педагог боло турган болсоңор агар, кандай кылып англис тилинин начальный класстарда иштеген жериңерде бат тез өздөштүрүп, анан сабакты сапаттуу бериш, кандай кылып тарбиялык иштерди өткөрүш, мына улардын бардыгы силерге мына жерлерде бар, мына ушуларга эмек кыла. Мен бир жаңы сунуш бердим, силерге жакса керек. Внимание. Зор сунуш. Бул дагы акчалуу, но энди майли, муну акча айтпайм, баягы 2000 сомдон жетет, 250 адам 2000 сомдон болгондо канча болду менин акча? 500 000 сом. Мага бир кол чаап койгула. 500 000 сом, это полмиллиона, да? Значит, миллионердин алдыда азыр отурган миллиардерлер. Эгер мен дагы эгер акча иштесем, нормально иштеп алат экенмин. Азыр 1,5 саатта 1,5 миллион мен иштедим. Силер төлөп берсеңер болду. Внимание. Эми карагыла. Зор сунуш айттым, силерге жакса керек. Айтайын. Бул бесплатный. Бул сунуш мындай. Внимание. Кыз севине 40 китеп. Кыз балдар, сеп дегенди билесиңерби өзү? Же баары нуворишпи? Новый кыргызбы? Сеп, эрте азыр силер биякта жүрөсүңөр, апаңар силердин себиңерди даярдап жүрөт. Атаңар. Күйөөгө бериш үчүн. Шундай септи даярдайт бечаралар, тынбай иштейт, кыйналса дагы, чарчаса дагы, башы ооруса дагы иштейт, силерди буяка окутуш үчүн. Поэтому лишь бы окушка вы не имеете права. Силер ата-энеңердин акысыга киресиңер. Мына тип эгер окуй албай калсаңар. Экинчиси,
силерге сеп даярдап жүрөт, а уул балдар болсо калың даярдап жүрөт силерге. О, кафе, ресторан, билесиңер, кандай кыйын. Ошого китайский товарларды эле бере бербестен мен сунуш кирдим. Кызды узатканда бир сандыкты алып, 40 китепти салып туруп белек кылып берсе. Кандай жакшы, туурабы? Кыз себине 40 китеп. Муну Баткендин зам губернатору, мынау Заринага окшогон, шундай бир эрудированный кандидат медицинских наук, красавица. Шундай сонун шол айтты, капыргай, шу идеяңызды мен практикада көрсөтөйүн деп кызыны узатканда 5000 сомго сандык алыптыр. Ичиге китепти 40 мен тизмесини бердим. 40 китепти салып, вечер, кафе, ресторан бардыгы бийлеп жатат. Ол сандыкты алып чыгып туруп күйөөсү менен кызыга септи берди. Кыз себеге кырды. Вот биз өзүбүздүн тойлорубузга жаңылыкты киргизиш керек. Ал жерге $500 тамаданы чакырабыз, $100 китеп албайбыз. Туурабы жокпу? И мен силерге мына жаңы жөрөлгөнү айтам. Кыз себене 40 китеп. Андан дагы жакшысы, кыздар азыртан уже өзүңөрдүн себеңери топтой баштагыла. Энциклопедия, справочник, кандай сон. Ана ол 40 китепти алып үйлөнгөн жаш жубайлар 1 жыл окуп жүрсө, мана мындай вундеркин балдар төрөлөт экен. Кудай кааласа. Силерди дагы ошондой жакшы ата-энеңердин колу менен узатылган келин күйөө болгула, ошондой жакшы септер болсун. Акырында мен бая тофлерден баштап, гержойдон баштап, научный маалыматтан баштап үйүңөргө алып келдим. Себиңерге чейин алып келдим. Бардыгы керек экен. Ажырашуулардын, внимание, социологиялык ажырашуулар боюнча, иликтөөлөр боюнча ажырашуу, развод. Кудай сактасын. Болбосун. 70% жубайлардын бир-бириден зериккениден болот экен. Мне скучно с ней жить дейт экен. Жүрөгү түшүп кетти буякта да. Тура сизди. Видите, мне как скучно. Где были мои глаза, дейт экен. Для этого, наверное, не глаза, а мозг нужен необходимый. Аны энди иликтегенде неге скучно болуп калды десе, внимание, бая мен айткан, духовные, душевные обнишания. Красота это бул 1 айга жетет экен. Там очень интересно, медоп шундай жакшы өтөт 1 ай. Андан кийин деп. А качан гана силер өтө көп окусаңар классиканы, адабий китепти. Бая мен айткандай ар жактан өзүңөрдү өстүрсөңөр, көптү билсеңер, вежливость, красота душевный болсо, анда уже развод болбойт экен. Бул социологдордун аныктамасы. Ошол үчүн мен силерди чакырып кетемин, балдар. Келгиле, кыздар дагы, балдар дагы өзүңөрдү шундай духовный, богатый кылгыла, чтобы силердин өмүр жолдошуңар күндө заново, жаңыдан силерди сүйүп кала турган болсун. Ошого мен чакырып кеттим силерди. Ушуну менен сөзүмдү жыйынтыктайын. Бир 5 мүнөт суроо жоопко убакыт калдырайык сиздерге.